Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бүгүн 10 августтан 11 августка караган түнү, тактап айтканда түнкү 1:45 өткөндө кыргызстандык боксчу буга чейин финалдык бөлүккө чейин жетип келген Мунарбек Сейитбек уулу алтын медаль үчүн беттешин өткөрөт. Бул жолу кыргызстандык боксчубузга каршы абдан тажрыйбалуу, ошол эле мезгилде эң мыкты делинген мушкерлердин бири Абдумалик Халоков каршы келет. Келиңиздер, бул беттешти утууга мүмкүнчүлүк барбы, анализдеп көрөлү. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Сейитбек Анарбек уулу Париж Олимпиада оюндарында эң чоң ачылыш жасаган спортчу болду. Ал алгач кубалык дүйнө чемпионатынын күмүш медалистин утуп алса, чейрек финалда АКШлык дүйнө чемпиону Джамал Харвини утту. Андан кийин жарым финалдык беттеште кыргызстандык мушкерибизге каршы түпкүдөгү кубалык Азербайжандын атынан чыгып, Европа оюндарын утуп алган мушкер менен кескелди. Эң кызыгы, ар бир беттеште Мунарбек аутсайдер иретинде рингке чыгып, бирок чоң сенсацияларды жаратуу менен финалдык бөлүккө чейин жетип келди. Эми дагы бир сенсация жаратууга камыгып турган маалы. Анын ата-андашы бүгүнкү беттеште Абдумалик Халоков аттуу 24 жаштагы өзбекстандык боксчу болот. Жаш экендигине карабастан Абдумалик буга чейин чоң жеңиштерге жете алган. Тактап айта турган болсок, жаштар арасында Олимпиада оюндарын утуп алса, андан кийин 2022 жылы Азия чемпиону, 2023 жылы Ташкенттеги дүйнө чемпионатын жана 2023 жылы Ханчжоудо өткөн Азия оюндарын утуп алган. Абдумалик Халоков рейтингде бийик тургандыгына байланыштуу Мунарбек Сейитбек уулундай ага өтө олуттуу ата-андаштар көп келген жок. Алгач швециялык Небил Ибрахимди утуп алса, андан кийин чейрек финалда испаниялык Хосе Джилес Бротонс аттуу мушкерди жеңди. Дал ушул мушкерди былтыр буга чейин Мунарбек утуп алган азербайжандык спортчу да жеңип алган болчу. Андан кийин жарым финалда Чарли Сеньор аттуу австралиялык мушкер менен беттешип, аны дагы ишенимдүү түрдө утуп, финалды көздөй өттү. Чындыгында салыштырып көрө турган болсок, Халоков менен Сейитбек уулунун финалга чейинки ата-андаштары таптакыр айырмаланат. Жөнөкөй эле мисал, Халоковдун ата-андаштары эч качан дүйнө чемпионаттарында байгелүү орунга илинген эмес. Ошол эле мезгилде чоң турнирлерде чемпион болгонун да байкай алган жокпуз. Муну менен Мунарбек Сейитбек уулунун финалга чейинки жолу чындыгында оор болгонун айткым келип турат. Бирок Абдумалик Халоков бардык ата-андаштарын 5-0 эсебинде өтө ишенимдүү түрдө утуп чыкты. Кыргыз күйөрмандар үчүн абдан маанилүү беттеште көпчүлүк эксперттер Абдумалик Халоковду фаворит иретинде көрүп жатат. Буга кошо, буга чейинки 3 өзбек мушкери финалга чейин жана финалда дагы ата-андаштарын өтө ишенимдүү түрдө утуп алганын эстен чыгарбашыбыз керек. Ата-андаш олутту, бирок Мунарбек Сейитбек уулу дагы бул Олимпиада оюндарында өзүнүн чыныгы жүзүн, өзүнүн чыныгы күчүн, өзүнүн потенциалын көрсөтө алды. Андыктан бүгүн дагы Абдумалик Халоковго оңой беттеш болбойт. Биз албетте бардык күчүбүз менен Мунарбек Сейитбек уулуна күйөрмандык кылабыз. Ал эми достор, беттеш канчада башталат деп ойлосоңуздар, түнкү саат 01:47-де мушкерлер рингке чыгып келиши керек. Беттешти сиздер УТРК спорт телеканалынан түз эфирде көрө аласыздар. Эгер ал жактан көрүү мүмкүн болбой жатса, анда биздин Алато спорт телеграм каналыбызда түз эфир көрсөтүлүп жатат. Ал жакка жазылып көрсөңүздөр болот.